Бұл чындық. Мына Қырғыз теңірчілік деген түйшікті тартып, анан усап кеткен. Чындықты сүйлөгөн бұл теңірчілік. Теңірчілік деген сөз эле бұл теңирдин түйшігін тарту. Теңирдин сөзүн сүйлө. Теңир этапты кылуу, теңирдин ролун аткаруу. Кудайдын дейбизби? Көк асман ээсинин дейбизби ролун аткарып келген. А пендечиликте бұл пайгамбарды пір тұтып алып атат. Жерди пір тұтып алып атпайбы? Ал жер жашоодо, ал өлөт, калат, ал бүтөт, ал өзгөрүп турат. Алам болсо бүтүн, ошон үчүн өзгөрбөс. Ал чексиз. Ал бир бүтүмдүк, ал өзгөрбөйт. А жерди өзгөрө берет. Пайгамбарды пір тұтып алган. Ал эволюция. Кыргыздын ар бир пайгамбар деп койсок болот. Себеби түш көрдү, күнүгө жаңырып атат. Жерде мына пайгамбар философиясына карасаң, же ошону идеология деп карасаң, же ошону дават деп карайсыңбы, же ошону шарият деп карайсыңбы, ал бир эле жерде калып атасың. Керек болсо жаңы жыл тоспо. Жаңылангандан коркот ал адамдарчы, ошол жаңылангандан, өскөндөн коркот. Мына караңыз, Манас, Алам, ай, бул кут күнүгө жаңырат, төлгө белгинген, түшүңөн, бүгүнкү күн эртең кайталанбайт. Жашооң, турмушуң, түшүнүгүң, түшүң, аяның, кабарың, сунушуң, талабың. Бұл теңірчілік, мына ушу менен жашаш керек өзү. Теңир этабына калыптаныш керек. Утурумдук бул. Рамка. Буякта боштондук болуп атса, буякта рамка. Байлыкка кирип алып рамка, бийликке мына. Ким байлап атат азыр Кыргызды? Дин, утурумдук, байлык, бийлик, эмоция, жалганчылык байлап атат. Ошон үчүн Кыргыз өсө албай атат. Кыргыз ошон үчүн өзүн тааный албай атат. Ошон үчүн ролун аткара албай атат. Ошон үчүн калыптан албай атат. Касиетке калыптаныш үчүн, энергияга калыптаныш үчүн аткарса анан калыптанат. Машинени айдасаң анан үйрөнүп аласыңбы? Аткарсаң. Аткарганга мына ушулар жолтоо болуп атат. Ошондуктан Кыргыз ойгонот да буларды күбүп коет жакында. Эмоция, жалганчылык, мына жалган эле сөз. Бийлик, байлык, балека, жалганды уже бул адамды азгырып атат. Каражат, касиетин учуруп атат. Каражат дей берип жалганчы болуп атат. Мына жаныңыз ааламга барат. Ушуну эстен чыгарбаңыз. Улуулук гана бааланат. Улуулук ошо теңир этабы, ошол кут, ошол ай, ошол энергия, боштондукта өсөт адам. Мына анан бул чындык. Жаның чындык ааламдан келген. Жан танды кийип алып иштейт. Ааламда күнүгө өсүү болуп турат. Мына урматтуу улуу журтум. Кел пендечиликтин түйшүгүн тартпайбы, теңирчиликтин түйшүгүн тарталы. Кел теңир этабын алып адамзатты алып өтөлү. Кел пендечиликте жашап калбайлы бир рамкада, бир эмоцияда. Кана Кыргыздын, келиңиз бир аурага калыптаналы. Кудай кимди жакшы көрөт экен? Кыргызды жакшы көрөт. Эмнеге? Көрсө күнүгө Кыргыз өсүп турат. Аткарып турат. Калыптанып турат. Ошон үчүн Кудай Кыргызды жакшы көргөндүктөн мына карапайым эле адамдарга кайыптан байланыш, кабар, сунуш, талап, тапшырма берип атат. Кыргыз аткарат, ошон үчүн берип атат. Кыргыз куткарат, энергиясы бар куткарчу.